Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 14 сентябрь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы 1 май районуна караштуу Мурас Ордо конушунда жүрөм. Туғандар, ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Мен турган жер азыр Мурас Ордонун кире бериши, Монетка магазин жанында турам туғандар. Ушул жерден Мурас Ордо конушу башталат. Сиздер ушул эле жерден Монетка магазин жанынан түштүктү карай бир аз басып барсаңыздар, 1-квартал 13 көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ушул Монетканан бир 400 метрдей болжол менен аралыкта болуп калат. Анан бул жакка чейин Бишкектен мынакей 41 автобус жана 911 маршруткалары келет туғандар. Мектеп мынакей бул жерде эски иштеп турган мектеп жаныңыздарда жайгашкан. Бул жер иштеп турган мектеп жана бир аз эле түндүктү карай бассаңыздар, анча деле алыс эмес аралыкта жаңы салынган мектеп деле бар туғандар. Азыр жакынкы 10 күндөрдө ишке кирет деген ойлорун айтып атышат бул жакта жашагандар. Сен көзүң ачыкпы, каяктан билесиң десеңиз, же бул жактагылар менен таанышсыңбы десеңиз, мен өзүм ушул конушта жашайм туғандар. Мурас Ордодо жашайм. Мына ушундай негизинен жакшы эле конуш. Мынакей көрүп турасыздар, центральный жолу, прожекторлор орнотулган көчөлөргө, ФАП бул жерде бар, милиция бөлүмү, мектеп, магазиндер баары бар туғандар. Транспорттон деле проблема жок. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Монетка магазин жанынан басып бара бересиздер туғандар. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей Юздүн көчө тарабы. Түндүк чек арасы бул кошунанын пескоблогу заборуна чейин болуп калат. Түштүк чек арасы бул Юздүн бүтөр жерине чейин. Бул жакта кошунанын зымтор менен болгон забору деле бар экен туғандар. Мына ушул жерге чейин болуп калат. Жердин аянты жалпысынан 4 соток жана көчө тарапта бир аз сонча гүл эккенге жер бар туғандар. Гүл бак. Мына көрүп турасыздар, азыркы учурда өрүк бакы эгилген учуру. Мектеп жөнүндө айтсак, жана видеонун башында тарттык. Бул жерден 5 мүнөт деле балдарыңыздар мектепке барып калат. Мурас Ордо конушунда туғандар, жалпысынан бул жакта азыркы конуштун башталышында бир мектеп, анан ортосунда дагы бир мектеп жаңы эле салынды. Жакынкы 10 күндө ишке кирет деген оюн айтып атышат. Буяктагылар почти бүткөн туғандар. Мына ушундай. Андан ары садиктер, частный садиктер бар экен туғандар. Эми короосуна кирип калган маалыматты берейин. Бул мынакей сатылуучу үйүбүздүн короосунун көрүнүшү. Жана айткандай эле жердин аянты 4 соток. Документтер боюнча тех паспорт бар туғандар. Кызыл китепке тапшырып койгонбуз дейт. Жакын аралыкта кызыл китеби деле келет. Тех паспорт бар. Үйүбүз жөнүндө айтсак, узун турасы 14/10, бышпаган кирпич менен бүтүрүлгөн туғандар. Мынакей тышкы тарабына утеплять этилип, тышкы тарабына декор чачылыптыр туғандар. Бул алды тарабы, көрүп турганыңыздардай жаш мөмөгө кирген алма бактары, черешня багы туғандар. Жана бул жакта мондай толук бут элек навес бар экен, мондай эмелер тургузулуптур. Бир гана жаап койсоңуздар эле бул жагы навес болот. Киргениңиздерде бул жерге кенен бир машина баткандай жер бар, жана бул жака деле киргизип койсоңуздар болгодай көрүнөт. Ал жагында жер жемшикенге жерлер бир аз. Мына ушундай туғандар. Азыр биринчи эле болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып бул жактагы маалыматтарды бир чекенен берем туғандар. Үйүбүздүн узун турасы 14/10. Бул мынакей негизги кирүүчү эшиги. Бул жерден түз эле кирсек, холл дейсизби же коридор дейсизби, ушундай жерге кире алабыз. Анан бул жерден башка бөлмөлөргө өтсөк болот. Киргенде оң тарапта бул жакта отоплениянын котелу жайгашкан жер. Үйүздө отопление бар, суу, свет бар туғандар. Мынакей көмүр менен үйдү жылытат. Андан кийин оң тарапта душ, ванна, дуалдары кафель, потолок пластик, бир форточка орнотулган туғандар. Ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары бар. Мынакей, мына ушундай. Андан ары түз өтсөк, бул жакта кухня жайгашкан. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Ысык суу, суук суу бар туғандар. Арестон менен жылытат. Мынакей, мына ушундай көрүнүштө. Жана батыш тараптан бир пластик терезе орнотулуптур кухняга. Анан туғандар, мынакей тех паспорт бар үйүбүздө. Бирок кызыл китебини жакында алат экен. Уже документтерин баарын тапшырган.
анан ошол эле кухнядан сол тарапка кайрылсак, бул жакта бир спальный бөлмө, потолок гипсокартон, батыш тараптан терезе орнотулган, пол бул жагы ламинат экен туугандар. Мына ушундай. Андан ары эми бул жактагы бөлмөлөрдү көргөзөйүн. Бул коридордон оң тарапка кайрылсак, бул жерде бир мындай чоң бөлмө. Мынакей түштүк тараптан терезе орнотулган, отопление батареялары бар. Бул жакта мынакей көрүп турганыңыздардай бөлмө туугандар. Потолок булай истеген дуалдар, шпаклевка туугандар. Мына ушундай. Эми короосуна, бул жакта дагы бир бөлмө калды. Короосуна чыгайын да аларды көргөзөйүн. Мен кайла үйдүн короосуна туугандар, бул жакта дагы бир мындай толук бүтөлөк бөлмөбүз бар экен. Калсаңыздар, склад катары калсаңыздар, дагы бир бөлмө катары бүтүрүп алсаңыздар болот туугандар. Мынакей үйүбүздүн негизинен сейсмопояс деле коюлуптур туугандар. Эми короосуна көргөзөйүн. Так, бул жакта жана айткандай эле гүлдөр эгилген, жер жемшигинге жерлер. Бул жакта жаш алма, черешня бактары. Түндүк тарапта кошуна менен болгон чек ара бул жерге чейин болуп калат туугандар. Суусу бул жерден чыгарылыптыр. Андан ары бул үйүбүздүн батыш тарабы. Бул жакта мынакей көрүп турганыңыздардай бир чакан склад. Ал жакта түштүк тарапта кошуна менен болгон чек ара, батыш тарапта кошуна менен болгон чек ара бул пескоблокко чейин болуп калат. Мына ушундай туугандар. Мына ушундай. Эми айтылбаган эмне маалымат калды туугандар. Бурас орто конушу Бишкек шаарынын 1-Май районуна караштуу болуп калат. Шаарга карайт туугандар бул жер. 1-Май районуна караштуу болуп калат. Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйүбүздүн баасыны $23,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот туугандар. Эсинин номери экранда. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине жана кимде бирөө ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.